Бүгүнкү сабактын темасы ошо как раз кырк чора болчу да. Анан кийин булар Манасчыда келип кырк чораны айтып кетти. Мына карабайсыңар, керемет бизде эгер басымыбыз түз болсо, туура багытыбыз туура болсо, туш тараптан коштоп жолдор ачыла берет да. Анан Манасчыда келип кырк чораны айтып берет бар. Кырк чорого эмнечи мен кайталайын дедим. Тиги сабактарда көп эле айткам да, мен кыска эле айткам да. Бири келди, тону жок, бири келди, үйү жок. Анан мунара жетип атат. Мен түшүнбөй атам. Эч жок, үй жок, толтура эле киши жок, эч ким бирок чарба болгон жок, эметкен жок. Эмне кандай ошонун ар жагында эмне деген маани, смысл кандай жатат деп атат да. Анан кыркчылорлордун баары ошо Манаска изденерде, мисалы биз касиетке өз ыктыярыбыз менен келбей жүрбөйбүзбү? Анан кыйналганда, жашоодон кысталганда башталат да ошол изденүү. Мен киммин, кайда барышым керек? Анан эмнени таппай атам же эмнени түшүнбөй атам, эмнени көрбөй атам деген түшүнүк ошондон болот да. Мисалы биз Алмамбетти үйү жок деп айта албайбыз. Ал хандын баласы көп мындай даярдыктан өткөн, мындай айтсаң, үйү деле бар, үй эмес деген хан сарайлары бар деп кой, өргөлөр бар. Анан бирок ошол үйгө батпай, ошол үйдө бактылуу болбой, урушуп талашып, элине сөз өтпөй, атасына сөз өтпөй, анан кийин ошол үйгө батпай чыгып калып атат да. Азыркы учурда деле мисалы үйү бар адам, бирок бактылуу эмес, жан дүйнөсү бирдеке издеп, ошол үй издеп атат да. Бул үй десе биз материальный үйдү кабыл албашыбыз керек. Дагы тиги жерде айтат, үстүнө өргө тигип берди деп атат. Бирок ал материальный нерсе, биз негизи үй, биз эмне адам Америкага барат, мен бул жерден кыйналып кеттим, бул менин жерим эмес экен, бул жерде мени эч ким сыйлабайт деген менен Америкага кетет. Бирок Америкадан деле үй таппайт да. Может быть, сатып алат $1 миллион бир үй, бирок ал жерде деле бактысыз. Анан ошо эмне издеп атам дегенде адам өзүнүн жанакы ырыскысын издейт, кыла турган кызматын, жасай турган иштерин. Ырыскы деп биз мындай жанагы эле материальный тамак менен эле шым көйнөктү айтып койдук да. Бирок мындай терең айтканда, ырыскы бул адамдын баса турган жолу, жашай турган жашоосу, кезиктире турган достору, кыла турган иштери, ошол ырыскыда бар да. Анан кызмат негизи ошол башка адамдарга ошол өзүнүн жашоосу менен, Зейнебеж айтпады жана, башкалардын жашоосунда толуктап азык берет да, башка материальный эмес азык. Ошол адамды көргөнгө эле, ошол адам менен сүйлөшкөнүңө, ошол адам менен чогуу жүргөнүңө, ошол адам менен бир иш кылганыңа сенин ичиңен ыраазы болуп, бактылуу болосуң да. Ошол бактылуулук. Негизи айтат, адам сен өзүң биринчи бактылуу болдуңбу? Анан сенин жашооң башка бирөөнө бакыт алып келдиби деген суроо бар да. Биз ушул экини чечкенде биз бактылуу жашаган болобуз да. Ага чейин жашообуз жөнүндө эшик араба. Анан жолбосо башкалык аялы жок чороо деп коелу. Мисалы азыр 3 аял алгандар бар, 4 аял алгандар бар, бирок ошол аялдар менен бир үйдө жашаган менен, бала төрөгөн менен жарын тапкандай эмес да. Ал аялдарды алмаштырат, бирок бактылуу эмес. Ал такыр эле аял албаган киши деп айта албайм да. Же болсо болот. Көчө Раймалга бардым. Раймалы байкуш акын болуп жүрүп өмүрү кыз сүйбөп тур да. Баягы эми көп эле кыздар артса керек, бирок ошо взаимный любовь деп коебузбу? Дагы ошо арзуу болуп, анан кезиги калса, анан адамдардын кыянаттыгы менен жанакындай байкушту өлтүрүп коет да. Жарым мюзиклды мындай сүйүнүп көрдүм, жарым мюзиклды ыйлап көрдүм да. Көзүмөн жаш кетип атат да. Раймалы да мага окшогон байкуш экен да. Анан ошол нерсе адамга ичкине түрткү берет изденгенге. Ошол жөнүндө айтылат да Манаста. Ошентип издеп отуруп адам анан кыркоо, бири-бирин таап, бири-бирин толуктап, анан бир ааламда чоң күчкө айланып атат да. Негизи ошол нерсени биз жаратып атабыз уже бияктан азыр. Билип билбей бирөөбүз окуганы келсек дагы бирибизди толуктаган келдик да. Биз жетпей бир кем жагыбызды толуктап турганга. Анан чоролорду сүрөттөгөндө бирөөнү айтат. Бирөө коркок, бирөө чоркок, бирөө
тарс деп мылтыктын үнү чыкса боз үйдүн ичине кире качкан чоролор да болгон да. Бирок ошол эле учурда анын мындай башка жакшы бир касиеттери болгон да. Ошол эле 60 тил билген Ажыбай ал да Манасты издеп келип атат да. То есть 60 тил билет, бирок аны эч ким барктабайт, ал эч жерге батпай, анан кийин Манаска келгенде эле Манас, бул элчи турбайбы? Буну деген мындай кара жумушка салбай, муну деген элчиликке жөнөтүш керек экен, башка улуттар менен иштетиш керек экен деп анын даражасын көтөрүп, мындайча айтканда министр иностранных дел кылып коюп атпайбы? То есть ушундай Манаска келгенде касиет ачылат. То есть адамга жанакы кубатын өзүн тапканда ушундай касиет ачылып, анан адам өзүнүн ордуна турат. Ошентип ар бир чорого Манас касиетин таап берет. Жалгыз эле Манас эмес. Бакай, Кошой, Манас, Чердене, Каныкей энелер болуп, анан ошо жок нерсесин толуктап, кимге кандай кайшым, кимге бози, кимге аял деп. Анан аялды жөнүнө мындай, мунун аял жок экен, бир аял алып берип коелду, ошо касиетине жараша аял таап берет да. Каныкейдин да 40 кызы бар да. 40 кызы да ошентип келген да. Биз чоролор эле ошентип биригиш керек экен дебей, кыздардын да ошондой касиеттери бар. Ошол касиеттер ар бир кыз өзүнүн ордун таап. Биз Озиге келгенде да өзүнүн ордун тапты. Аялдар сол жагына отурду, эркектер оң жагына отурду дегендей өзүнүн ордун таап. Бизде да ушундай аламдар, биз ушундай өлүктөрүбүз бар да. Ошо ички дүйнөбүздө иретке келтирсек, адамдын жашоосу жолу ачылып, башка эмелер жолдор ачыла баштайт да. Ошентип жанакы чоролордон ар бирине ошо касиетин таап, анан кийин 40-ка толгондо Манастагы ошондой касиет болот да. Өзү ошол бир эле кишинин эгер менде бир касиет болсо, мен балким бирөөнүн эле касиетин баалайлам, бул жакшы комуш жердет экен депчи. Манаста 40 касиет болот ба? Ошо 40 кишинин 40 касиетин таап, ордуна коюп, анан бизде да кыргызчылыкта мына азыр адамдар айланып жөн келген жок да. Жашоосунан кыйналганынан, бирөөнүн иши жүрбөй калды, бирөөнүн бала бакырасы укпай калды, күйөөсү укпай калды, наоборот ал кыйнап атат. Мындай кыл, тигиндей кыл, биз айткандай кыл депчи. Ошондон качып келет. Ар бир адамдын көйгөйү бар да. Анан бирок ошону көйгөй дебей, адам кабыл алса, бул мага ачкыч, бул мага белек, бул мага ошол Кудай Таалам көргөзүп аткан жол. Сен ушул жериң таалуу жер, сен ушуну чечсең, анда телегейиң тегиз болот, жолуң ачылат, кыла турган ишиңди кыласың. Мындай бактылуу, таалайлуу өмүр сүрөсүң деген жолго түртүп атат да. Биздин ичибиздеги жан бизди ошого дайыма түртүп турат. Бизди алып келген, сыноого салган дагы ошол жаныбыз. Жаныбыз эчти. Биз жаныбыз менен байланыш таап алсак, биз ошол сабактарыбызды берип атканыбыз да ошол жаныбыз менен сабак таап алсак, сабактын байланыш таап алсак, ошо жаны эчтет. Ошон үчүн керектүү адамдарга кезиктирет. Ал адамдар аркылуу дагы бир жол ачылат, жумуш табылат, өмүрлүк жарың табылат, үйлүү болосуң. Ошо касиетиңе жараша жумушуңду табасың деген сөз да. Ошого жараша жанакы Манас айтып атпайбы? Туш тушка кан кылды, турдугун май кылды. Ошо кылган 40 чоронун баары чынында кан болот да. Бир элге жөнөтөт, бирөөнү элчиликке жөнөтөт. Ошентип баары. Алар өзлөрүнүн жанакы касиетин түшүнбөй, бир кезде Манаска жөн эле жанакы олжосун бөлүшкөнү, ошо бийлигине жанында турганда келгендер болот. Бирок ошол Манаска келгенде алар ниетин өзгөртүп ачат. Анан жана кыргыз чалды айтып атпайбы? Мындай карап көрсөң, мындай терис карманга жакын да. Жолой менен эмеге Коңурбайга кытап турат деп атпайбы? Бирок ошол ар биринин касиеттерин билип, чабыштырып атып, оң жолго салат да. Даже терис эмеси менен, ошо терс мүнөзү менен, терс аяктыгы менен эметкени менен ар бир адамдын касиетин тааныган эмеси бар да. Ошол 40-тын башы 40 чал, ошо 40 киши башкарганды билет бирок ал. 40 кишинин таалуу жерин да билет, касиеттүү жагын да билет. Бирок таалуу жерине аркылуу иштейт да. Мисалы трансформатор. Мисалы чубактын эмеси энергиясы мындай да, өзүнүн аты болот, бирок жанакындай
ызы чуу салып коюп эле анан кийин кайра аны унутуп калып эле баягы ажиотаж көтөрөт, ызы чуу салат, бирок аягын ачарбайт. Анан кийин күндүзү кымыз, түнү кыз болуп жата берет да, мындай кайфажор сыяктуу киши да. Анан аны чукулап сайып турбаса, айтиги Алмамбет тигинтип кетти, Алмамбет кара сенден өтүп кетти, Алмамбет Манаска дос болуп кетти дебесе, ал жата бермек да, кыймылдабайчы. Кымызын ичмек, кыздарга бармак. Анда санда ызы чуу салып коймок да, ошентип жүрө бермек да. Бирок ошону билип, анан кийин жанагы касиетин ойготуп, аны дагы керектүү жерде ага кандай, кайсы кнопкасын басыш керек, кантип иштетиш керек, бул дагы мындай организаторлук касиет да, талант. Анан кийин ушундай эмелер аябай көп. Сары таз, жанакы Манасты унутуп калган ким эле? Көп Манас эмелер, кыр чөйрө жөнүндө көп окуялар бар да, ошонун бар, бирок ошонун касиети, ар бир адамдын касиети кантип калыптанат, кантип ошол адам өзүн тааный баштайт. Анан Манастын ошо салымы биздин азыркы бир адамды элестетпей, ошо биздин Манас бизге ачып берип аткан касиети, биз ошо бир илимдин тегерегинде биригип атпайбызбы? Бир адам бирикпей, ошо бир илимдин, бир чоң руханий күчтүн тегерегинде ошо туш-туштан издеп келип жасап атабыз. Анан биздин сабактардын дагы уникалдуулугу ушул бизге азыр касиеттүү адамдар бар, ушуна Зейнеп эже, Элзира, Акылай бияктагы өткөндө сабак өттүк биз, 4 жагыбыздан мындай ушул эмеге адамдардын жан дүйнөсүн ачканга аракет кылдык. Ошо билбегенибизди айтып бердик. Манаста дагы ушул иш болуп атканда, ошо жанагы бир жагынан Кошойт таптайт, бир жагынан Бакай топтойт, бир жагынан Манас, бир жагынан Чыйырдене жанакы Анташовага келгенде Манас сол эмчегин эмди, Манас оң эмчегин эмди, Чыйырдененин Алмамбет сол эмчегин эмди деп атпайбы? Бул физический түрдө эмген жок, ал ошо илим алды, сабак алды, ошол өзүнүн насаатын айтты, батасын берди деген сөздөр да. Биз аны баарын эле туура мындай кантип эле тиги 40-ка 50-ге чыккандар энесин эмчегин эмсин депчи. Бул антташууда ошол адамдар бири-бирине сөз берип, анан кийин ошол жанакы жаман ниет менен чогролор кээде бийлик үчүн, байлык үчүн келсе дагы Манаска, кийин түшүнгөндөн кийин өзлөрү эле ант берип шерттешип калып атат, кетпейчи. Ошо кызмат кылып, анан айткан жерине барып, ар кандай жагдайларда ошол өзлөрүнүн талантын ишке салып, Манасты жоону чапса чоро чапты дейт, аты калды Манаска деп атпайбы? То есть ошол бир багытка, бир эмеге иштесе, коллективный энергия аябай катуу, чоң ийгиликтерге жетет да. Жана Элзира айтты го, өзүнүн жан дүйнөсүн иреттеп алган, мындай бир касиетке келген адамдар отуруп эле, мындай тынч эле иштеп, ниет салып эле иштеп койсо болот. Ошол аркылуу адамга, элге, адамзатка ушундай жарык энергия кетип турат, ошол элди сактап, коргоп турат депчи. Анан бул илим менен дагы, научно дагы такталган информация да, жана согуш болуп аткан жерлерге жанакы Тибеттин монахтарын алып барып, 60тан 100дөн алып барып, ошо медитация жасатып, кадимкидей токтоткон да. Ошо согуштарды токтоткон, жанакы ууруу зомбулук болуп аткан жерлерге алып барганда ошо кадимкидей 20-30%ка чейин түшкөн эмелер болгон экен да. Биздин ошол биригүүнү кылган бул Манас. Манас угууну биз көбөйтүшүбүз керек. Жана иш-чаралар алып баратканда ошо 10 мүнөт айтпай, эгер Манасчыны чакырдыңарбы, Манасчыны чектебей, балам өзүң айтып бер. Силер мындайча айтканда Кудайдан сурап атасыңар да, буга чейин тиленип сурандыңар да, ошо Манасчы аркылуу силерге жооп келет да. Анан ошол 40 мүнөт айтабы же 5 мүнөт айтабы, ал өзү көкүрөгүнө салып ошол чөйрө канчага даяр болсо ошончо айтып берет да. Ошого биз көнүшүбүз керек. Ато биз Манасчыны чектеп койдук да, 5 мүнөт айт дейт, анан кийин 3 мүнөт өткөндөн болду токтот, иш-чара башташ керек деп анан токтото берет да. Биз аныбыз туура эмес, ал антип Манас укпай эле коюш керек да. Аны антип дагы маскаробоздук кылбаш да керек да.
Биз манашчыларды ошого байлап салдык дагы, анан манашчылар азыр бошобой, мына элди агартканга убактысы жок. Ошон үчүн манасчы деген эл кыдырып эле, элди чогултуп, мындай эчтеке ал жерде манастан башка эчтеке айтылбаш керек. Ошол жерде манас угуп адам. Анан манасчыга болгон суроосу болсо, манасчыга берген батасы болсо, анан ушу манасчынын даражасын көтөрүп, мына манасчылар дагы чоң эмеден өтөт да. Манасчылар сайыз убагынын кулагандан кийин такырга барбагалы да байкуштар. Манас менен мисалы акча таба албайсың. Маданиятын унутуп калды. Ошол өзү акчасын таба албай кыйналып жүргөн эл манас уккусу да келбей калды, манасчыны баккысы да келбей калды да. Ага дарамети жетпей калды. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр, азыр эми манасчыларга ошол кылган эмгегине, кызматына акча төлөсө болот. Конечно, манасчы соодага салбаш керек өзүнүн өнөрүн. Мынчага айтып берем, тигинче айтып берем да, бирок ошол ар бир эмгекти баалап, ар бир эмгектин эмесин төлөп бериш керек да, мындайча айтканда. Ошол маданияттар илгери болгон. Анан кийин илгери ошо ата бабалар бизде укканда манасчыны бози тигип берип, ошол жерге жашатып, астына ат мингизип, үстүнө тон жаап, малын берип, ошентип узаткан да. Анан жанакы Сагынбай Орозбаков эки үй бүлө, өзүнүн агасынын үй бүлөсүн баккан ошентип. Агасы каза болуп калып, жеңесин алып, эки үй бүлө 6-7 бала баккан да. Ушу манасчылык өнөр менен. Ошол анан кийин биз жанакы чоролордун жолу бизге сабак да. Биз дагы ошол жолдорду басып атабыз. Ар кайсы себептер менен да. Бирөө айтпадым, бирөө үйлөнсө да кайра аял алса бактылуу эмес. Бирөө болсо бир аял алып эле, аял деген нерсе жаман нерсе экен, албай эле коюш керек экен деп качып коркуп жүргөнүбүз бар, күйөөгө тийбей жүргөнү бар. Азыр негизи эле бизге башка маданияттан келип, күйөөгө тийбей эле жан бакса болот турбайбы, тамак жасабаса деле болот экен, чай куюп бербесе деле жашооң өтөт экен дейт. Бирок жашооң өтөт, бирок бактылуу жашадыңбы ушу жашоону? Жөн эле кетирип койдуңбу сен ушу жашоону деген суроо болот да. Анткени жанакы биз кубанып, азыр биз жашап, үфү деп ырдап эметип аткан жашоо 36 жаштан кийин бүтөт. 36 жаштан кийин башка жашоо башталат, ал жашоого уже сен керексиз болуп каласың. 36 жаштан кийин сен уже жанакы кылайын деген ишиңди да кыла албай каласың. Ошон үчүн 40ка чыккан кызды ким алат, 40тагы жигит кыз алат деген ал да ошо жанакы кыз келиндин физиологиясын айтып атат. Мындан төрө албайсың, үй бүлө курганга жараксызсың, сени мындай кубаттуу эркек албайт деген сөз да. Ал тарынбаш керек, ал ачык сөз, ал физиология. Эгер аял киши 40ка чейин төрөбөсө, андан ары төрөш кыйын болуп калат. Эгер күйөөсү да андан улуураак болсо, андан да кыйын болот да, ал сыноо болот экөөнүн тең жашоосуна да. Ошон үчүн ар бир нерсенин убакыты берилген. Адам негизи ушул бул дене кандай иштейт, аны кантип колдонсо болот дегенде бизде сабак өтө жок. Ошону биз окутуп атабыз. Биз ошол экини түптөп түшүндүрүп беришибиз керек да. Бул негизи биздин Кыргызда бул сабактар болгон. Энелер отуруп эле ушундай сабак беришкен. Энелер келиндерге беришкен, аталар болсо жигиттерге жанакы керегем сага айтам, келиним сен ук, уулум уук сага айтам, уулум сен ук деп, анан кийин ошо бул жерде улуу сөздөп эле ошол эме менен ушинтип отуруп алып эле айтып берип беришкен да. Ошон менен алды сабак деп деле айтылган эмес, бирок ошо улуу сөз деп уламыштарда айткан, ошо тойлордо эле айтылган, атайын чогулуш жасаган эмес, тойлордо жанакындай эл чогулуп калган жерлерде айтылган. Биз тойлордо азыр эмне кылып атабыз? Жалаң ушак айтабыз, жалаң политиканы сүйлөйбүз. Анан ошо техниканын да бир нерсеси жаман сөз укпоо. Жаман сөз айтпа деп атпайбы? Жаман сөз айтпа да. Бирөөнү жамандаба, жаман сөз айтпа. Анан экинчиси, кулагыңды таза карма, жаман сөз укпа, жаман сөз айтып аткан жерден кетип кал. Ошо бул да техника да. То есть мен айтып атканым баары эле техника, канча адам ошону ажыратып билип колдонот, ал уже адамга жараша тиешелүү болот да. Бир вариантта жети кан деп айтылат, анан бир вариантта жанакы Алтарам негизи Бакдөөлөттүн балдары Алтарам болуп чыгып атпайбы?
Бир вариантта 12 хан деген бар да. Ошо 6 тарамга кошулган хандар бар да. Анын ичинде кээде атасы да кошулуп кетет. Манастын атасы Жакып да кошулуп кетет. Бир учурга келгенде алар кызганып, жанакы Манастын дөөлөтү чоңойгон сайын кызганып, бирок ал Манас туугандарын жоготкон жок да бийликке. Бийлиги менен бөлүшкөн жок, байлыгы менен бөлүшкөн жок. Жанакы байлыкты ошол ким казатка катышса ошолор аркылуу бөлдү. Анан өзүнүн тийген эмесин кайра эле таратып салчу да, дагы бөлүп таратып салчу. Өзүнө эчтеке мындай калтырчу, минимально калтырса калтыргандар, ошо чоролорго, катышкан хандарга баарын бөлүп берип жүргөн. Анан ошол нерсе жакпай, анан тигилер каршы чыгат да. Абыке Көбөш, Алтарам, эки арам дейт. Кочкор Чыйбыт 4 арам, Көлбай, экинчиси Адыбай Көлбай 6 арам депчи. Азыркы айтканда негизи бул жерде көп сабак бар да. Биринчиси Чыйырденин ролу, анан Бак-дөөлөттүн ролу да. Экөө негизи ушул балдар бир эле атанын балдары да. Бир эле атанын балдары. Манас элге, жерге кызмат кылган бала болуп чоңоюп атат. Алтоо болсо өзүнө эле жан баккан чыыр, чатак балдар болуп чоңоюп атат да. Анан бул жерде Чыйырдени ошол илимди билген үчүн, ошол чыйырды, Кудайга болгон чыйырды билген үчүн, ошо Кудай менен байланыш болгон үчүн, ошол Манасты жана периште бойдон чоңойтуп чыгарган үчүн Манас ушундай бала болуп калат. Бак-дөөлөт ал илимди билген эмес. Ал ошол жөн эле бала деп эле, жөн эле курсагын тойгозуп эле кийимин таза кармап берген аялдан ошондой 6 арам чыгып атат да. Анан кийин Чыйбыт деген ким? Бул алсыз. Бирок ошол эле учурда мындай эге сайбай чоң, өзү алсыз, Чыйбыт мындай. Чыйбыт жана Чыйбыт чүкө көрүңөр, кичинекей солуган чүкөлөр болот. Ошого окшош, мындайча айтканда өзү алсыз болот, бирок жанакы амбициялары аябай чоң болот да. Кочкор мындай сөз түшүнбөй эле мындай өзүнүнкүн талашып берет го, жана кочкорлор артка берип эле мынтип сүйүшө берет го, билесиңерби? Кочкор ошол бир эмелерде талашып тартышкан ушундай адам болот да. Адыбай Көлбайлар азыркы бай кишилер. Негизи байлыкта бул касиет да. Бирок касиетти сен эле үй ал, сен эле аял ал, сен эле балаңды бак деп берген жок да. Касиетти ушул чөйрөгө, акка кызмат кылганга берилди да. Сен ал жанакы байлар илгери бизде элди карган, багар көрөрү жокту чогуу баккан да. Ошол мисалы бир чөйрөгө бай деген бул даража болгон. Мындай кызмат сыяктуу да. Мисалы айылбашы бар, айылбашта бир бай болгон. Ал бай, менимче айтканда, министр финансов сыяктуу. Ошол айылдын багар көрөрүн байкап, ошого эмесин, муктаждыктарын жаап, анын эмесин түшүнүп, бул деген азыр уй берсем, биротоло берсем, бул союп жеп алат. Буга саа биште уйун берген да. Уйду толук берген эмес, только сүтүн ичесиң деп берген. Анан багасың ошону. Ал эмесин түшүнгөн да касиетин. Эгер мындай берип койсом, ал бир күндө жоготот. Же сатып эт, же арак алмаштырып алат, же союп жеп алат. Ошон үчүн сааны уй берген. Бирөөнө союш берген, бирөөнө мал бактырып койгон, ошентип баягы ар бирдин касиетин түшүнүп, тууганыңды аны отказ кыла албайсың, аны ала жүрүш керек. Анан ошолордун арасынан бай ошондой ролду ойногон да. Биздин бай азыр только өзүнө үй салат, анан дагы бир үй салат, анан дагы чоңураак үй салат, анан дагы бир үй тиги Турциядан алат, бирөө анан Эмираттан алат, анан Лондондон алам деп атпайбы? Бул туура эмес. Кара жолго иштеген бул чабат да. Касиет да. Бул өзүнүн касиети эмес, бул ата теги чогулткан касиетти бул чөмүштөп чачып атат да деген сөз. Анан кийин ооба. Бирок ушул кишинин 7 поколениясы эме болот, томаяк болот да, мындайча айтканда. Анан алар уже байлык көрбөйт. Бир эмеси родтон бир адам чачып салат да ошонун баарын.
7 муун чогултканды бирөө чачып салат, тигилерге жок калат. Ошон үчүн биз акча болдон эмне үчүн акча келбей атат, эмне үчүн акча сыноо болуп атат дегенде адам түшүнүш керек. Мына Акылай өзү өткөндө айтты го, бизге бир үй жетпей дагы 3 үй ала коюп, анан кийин 2 баштык менен көчөдө калдык депчи. Касиет берилген, мына акча менен иштейсиң депчи, бирок сен ошону эмнеге колдондуң? Сен элдерге жардам берген жоксуң да сен. Анан мына азыр касиеттүүлөргө акчасы бар, же болбосо бийликте жүргөн адамдар келип атат. Силер ошолорго айтышыңар керек. Сага бул акча мындай приз катары берилген жок. Же сен тартаңдап, тажаңдасын деп берген жок. Сенин үй алсын деп берген жок. Сени ошол элге кызмат кылсын деп. Ошо балким билим берүүгө эметеби. Балким жанакындай багар көрөр жок нерселерди уюштурабы. Ошондой нерселерди кандай уюштурса болот? Кандай жетим балага жөлөктө жетим баланы деген атасы жок болсо дагы урусу таштаган эмес да Кыргызда. Ошо багып чоңоюп касиетине жараша кам көрүп, аны окутуп, чокутуп бир даражага жеткизген да. Ошон үчүн айткан, ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар. Атасы өлүп калса, энеси өлүп калса деле ал жан багат депчи. Кудай таала башкалар аркылуу да берет да. Ушундай нерселерди биз көтөрүп чыгып, анан жана касиеттүүлөр, биз ошолор алар эмне үчүн жабыркап атат дегенде айтат, мен акча ушундай аябай жакшы таап жүрдүм эле, анан келбей калды дейт. А сен эмне анткени баарын кулкунга куйдуң, эч кимге жакшылык кылган жоксуң. Ошон үчүн сага кранды жаап койду. Бирок ача турган мүмкүнчүлүк бар. Кайра ошол жолуңа түшсөң, жанакы агартуу иштерине жумшасаң, жакшы иштерге жумшасаң, кайрымдуулук кылса деле эле азыр жанакы жалаң эле бирөөнө барып тамак таратып, анан ошонун жанында сүрөткө түшүү эмес. Ошол адамдын касиетин ачып берүү, ошо муктаждыгын чечип, адамды өзүнүн жашоосуна, ошо өзүнүн нугуна түшүп кеткенге жардам берүү да. Ошол. Бак дөөлөттү көтөрө албаган үчүн ошентип чаап атат, козулашка чыгып, ошо бак дөөлөт мас кылат. Кадимгидей азан мас болот, тамакка мас болот, ошол машинеге мас болот, ошентип бир жака барып келгенге жөн эле жашоосун ошо коротот да. Анан бир күнү караса эле баягы акчасы да эчтекеге жарабай калды, өзү да эчтекеге жарабай калды, жашоо өтүп кетти деген сөз да. Бирок ага чейин да касиет жөн турбайт да, чабат. Ошо балдары кырсыктап атат, ошол эле машинени айдап алып барып сүзүп салып атат, бала башка бирөөнүн баласын өлтүрдү. Ал уже кан бул тукумга эме болуп кетти. Тукумга кетти, тукум уже кан төлөш керек болуп калат да, ошо. Анын баарына эч кум болот, ал эч ким ошону мойнуна албай атат да. Ал жөн кырсык болуп калды, анан тиги кагып кетти, башка бирөөнү эмете берет да, бирок ошо баласынан кармап атканын, аялынан кармап атканын, атасынан кармап атканын түшүнбөйт да адамдар. Ошолорду биз азыр уютуп, жанакы бир эмеге казанга салып, эметсек, түшүнүп берсек, ошол биз касиеттүү десе эле жана аян алып берген адам эмес, биз ошо адамдын муктаждыктарын чечип берип, биз өзүбүз бастык го ошол жолду. Бирок эми башкаларга жеңилдетиш үчүн ошол жолду биз айтып берсек, алар уже бизчилеп кыйналбай мындай батыраак өтөт и таяк да жебейт да, мындайча айтканда. Эгер адам эметсе, жанакындай обнуление вообще совсем нольго түшүп, эмне үчүн кыйналып, ошо акчанын баарын алдырып атат, үйүнүн баарын алдырып атат. Ал адам өзү укпай атат, анан жана изденүүгө барбай жатат да. Бул жөн эле айтат да, не повезло или случайно болуп калды, мени тоноп кетти, же менин акчам уурдап алды, тигилер күнөөлүү деп атат да. Мен күнөөлүү эмесмин, же мени жан дүйнөм жолуң туура эмес деп айтып атат деген түшүнүк келбей атат да аларга. Анан ошо адам дагы туруп эле баягы изденүүгө келет. Анан кичине жашоосу оңолуп баштаганда эле кайра баягы эмеге түшүп кеткени дагы аябай кооптуу да, анткени бирок сынууга туура келет. Баягы касиет ачылып баратканда ушу бир чыдаш керек, жанагы эжер айткандай, кайра келет, ошол байлык бийликтин баарын берет, бирок ошол өзү эле келет да, мындай издеп, бир атайын бир аракет кылбай эле, адам кыйналбай эле өзү келе баштайт. Адам ошол сезе баштайт, тияк бияктан жардам келе баштаганын, жол оңоло баштаганын, жол ачыла баштаганын адам сезет да. Кыр чоролордо ошентип адамдар эменисин өзүнүн жолун тапкан да.
Анан биз ошол экени азыр айтып берип атабыз. Бирок адам бир эле нерсени айтып берип атат деп атпайбы. Угуп отуруп эле жана ошол эмелерине кирип кетет да азыр. Кээ бирөө ошо мени угуп отуруп эле башка жакта жүрөт да, денеси биякта отурат, өзү башка жерде. Эң адамдын таалуу жери ошол болуп атат да. Анан бизде азыр маалымат көп болуп атат, ошон үчүн өзүңөргө күндө бир 15 мүнөт телефонду алып, барын таштап, чатаарда колдон келсе 15 мүнөт эмес 1 саат жатканга чейин эчтеке карабай, ушул өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү угуп, кыйнап аткан нерсенин баарын Кудайга тапшырып, жараткан ушу сага тапшырдым, мен уже чече албайт экенм деп мойын алыш керек да. Мен чече албайт экенм, өзүң чечип оң жолго салып бер деп суранса, адамдын жолу оңоло баштайт. Анан ошол нерсени жооп катары түш берет адамга, түштөр жөнүндө айтып бердик. Анан кийин башка адамдардан маалымат келет, телефондон, кадимкидей эле азыр Facebook'тан таптак жооптор келет да, мындай. Эмне кылам дегенде мындай таптак жооп келет. Уже чечмеленип, по полочкам коюлган жооптор келет. Адам кезигет, айтат, момундай болду, тигиндей болду, жүрүү мени менен деп. Анан ошол өзүм адам, ошол негизи максат жанакындай бирдеке укмуштуу нерселерди көрүү эмес. Бара калып жараткандан кезигүү эмес, жараткан өзүбүздүн ичибизде. Ошол жетекке өтүү. Ушул жашоо менен ушул жашоонун ыгын табуу. Чындап айтканда, могуреки сценарийлер кайталанат деп биз чоң сценарийлер деп атпайбызбы? Жанакы биз кайталанат деп атпайбызбы? Анан кайталанган жашоо деп биз чоң Манастын сценарий. Манастын сценарий чоң болуп атат да, бирок биз күндө бир эле жашоону жашайбыз. Күндө бир эле жашоону. Күндө биз туугандарыбыз менен мамиле табышыбыз керек. Жашообуз менен, ойлорубуз, ички дүйнөбүз менен кылып аткан нерселердин баары ошолор бизге түрткү болуп атат да, ойлор айтып атат да, ичибизде ойлор, кыялдар, тааныштар, сезимдер айтып атат да, тияка бар, буяка бар, муну кыл, тигини кыл депчи. Биз ошону эле табышыбыз керек. Ошону тапсак эле биз негизи күндө бир эле жашоону жашайбыз. Күндө, ар бир күндө мына бүгүн жашоону жасадыкпы, эртең эле кайра ошол эле сыноо. Эгер биз жеңбесек, а эгер жеңсек, анда башка. Анан изденүү ошол ички дүйнөдөн да. Азыр чоң диндер уже таап бере албай калды. Анткени диндер жанакы бир адамдар келет, ушинтип кыйналып, жан дүйнөсү кыйналып, ошо пайгамбарлар да ушинтип кыйналып, жан дүйнөсүн ачып, ошо өзүнүн баскан жолун адамзатка көрсөтүп кеткен да. Анан алар кеткенден кийин ошол эле билимди адамдар уже башкача өзүнүн түшүнгөнү боюнча эле айтып берип атып, өзгөртүп атып, алар уже адамдарды агартпай калат да. Бирок адам өзү башка бирөөнү укпай, ички дүйнөсүнөн издесе, ошол нерсени өзү изденсе, таба алат, ошол жол бар да. Ал жол биздин ичибизде. Башка жерден издебей эле, мисалы адам азыр мына тем более могуреки сабакка келген адамдар башка коучтарга барып кереги жок. Мага деле келип кереги жок негизичи. Менден деле жана бир нерсени кайра угууга кереги жок. Адам өзүн эле укса, адамдын өзүнүн ичинде ушул информация бар, ушул билим бар. Анан ошо дүйнөнү көрө баштайт адам, сезе баштайт. Ошол мындайча айтканда өнүгө баштайт да, адамдын өзүнөн чыгат ушул. Ошол бизден чыкты да. Бизге бирөө келип айтып берген жок. Бизди кыйнап отуруп анан ушул уюмга алып келди. Суроолор болсо ошо чоролор боюнча түшүнүктүү болду. Биздин кылып аткан иш дагы ошо чоролордун ишин биз мына туш тараптан издеп келип, анан ошо табышабыз. Атайын жараткан, бизге бөлүп карматкан, ушу биримдикте жүрсүн, биримдикке келсин, биримдикте иш кылсын депчи. Анан жана сөз менен биригелик, бирге иштейлик деп анан кол коюп, печаттарын койгон азыр иштебей атпайбы? Аны бир нерселе же акчанын айынан урушуп кетип атышат, же болбосо мен башчы болом дегенден урушуп кетип атат. То есть ал дагы иштебей калды да. То есть печать койгон азыр сүйлөшүп, акыл менен эмете албайт ушул. Касиет менен, жайдын биринин талантын бири коштойт. Талант менен иштеш керек да. Ошо талант аркылуу биз бүт нерсени табабыз да. Бизде өзүбүзгө берилген нукура талант бар. Биздин максат ошол талантты табуу, ошол талантты аркалоо, ошол аркылуу бизге акча, байлык, бийлик, аял, күйөө, бала, бакыра, бакыт талай, рызкы, кут, береке анан артынан өзү ээрчийт да, ошол талантты табасак.
Мисалы адам жакшы ырдап популярный болуп кетсе, любой адам ошонун жанына келип сүрөткө түшкүсү келет, ошонун концертине баргысы келет, ошолорду кайра ырдагысы келет. Туурабы? Ал ошондой эле таланттар, бирок эмне үчүн бийлик адамдарын жакшы көрөт, президенттерди жакшы көрөт. Эмне үчүн адам ошол эл сүйгөн даражага жеткиси келет да, каалагысы келет. Бирок ошол кантип барарды билбейт. Ал ойлойт, мен ошол жерге жетип алсам эле мен бактылуу болуп кетем. Бирок бакыт анда деле келбейт. Президенттер деле бактылуу деп айта албайбыз да. Президенттер болуп алып бакыт бергени менен эптелип айткандар да көп болуп. Азыркы адамзат ошондой акыбалда турат да. Азыр президенттер жол көрсөтө албай турат да. Биздики эле эмес, адамзаттык. Анан кимдер баштайт дегенде, анан жөнөкөй эле мына артта калган, эң аягында жүргөн кишилер баштап жаңы илим алып келет. Ошолор жол көргөзөт, ошолор түшүндүрөт эмнеден адашканыбызды. Анан ошо мен артта калдым, элдин баары тияка келип кетти. Такыр кайгырбаш керек. Ошо кайгыруу адамды блокировать этет. Ошонун таланттарын баарын кысат, жабат. Адам жана кайгырып өзүн эметип атып эле туңгуйукка салып коет да. Биз көпчүлүк нерсени өзүбүз жасайбыз өзүбүзгө. Ошон үчүн артта калдым, же башкалар өнүгүп кетти, башканын үйү бар, менин үйүм жок, бирөөнүн аялы бар, меники жок деп кайгырбагыла. Бүт баары учурчакта мен ошо эмнени көрбөй атам, кайсы талантым ачылбай атат, эмне кылышым керек, жаратканды кантип угам деген сөздөрдү берсек, анан жооптор келет да. Кыскача сабак ушундай. Суроо болсо жооп берейин.